Саламатсыңарбы балдар? Силер менен 3-чү сабактабыз. Демек, тексттерге дагы эле биз киреше элекпиз. Биринчи тексттер кандай болот экен, суроолор кандай болот экен, ошолордун баардыгын тактап алгандан кийин анан баштайбыз да. Демек, мен мурунку сабакта айткандай, ошону кененирээк түшүндүрүп берейин. Демек, бизге текст берилет экен, Текст берилгенден кийин биз эң биринчи эмне кылат экенбиз? Эң биринчи суроолорун окуп чыгат экенбиз, Суроолорду окуйбуз. Жоопторун эч качан окубайсыңар балдар. Суроолорду гана окуйбуз жана экинчи эмне кылат экенбиз? Түрүн аныктайбыз. Өткөн сабакта өткөнбүз. Бир сыйра кайталап коелу. Ошондо түрүн аныктаганда, демек 4 түрдүү болгон, суроолор. Мисалы үчүн биринчи текст кетти мына. Андан кийин ошо тексттин биринчи суроосун карайбыз дагы. Эгерде суроосу жеке суроого кирсе, жеке, абзацтык жана курама суроолор боло турган болсо, анда биз ошол саптарына жараша ошол жерди табабыз, окуйбуз, жооп берет экенбиз. Экинчи суроону окуйбуз. Жалпыбы түрүн аныктайбыз да, жалпыбы, жөнөкөйбү. Жалпы болсо калтырып кетебиз. Себеби жалпы суроого жооп бериш үчүн текстти толук окумайынча болбойт экен. Үчүнчү суроону карайлы. Үчүнчү суроосун карай турган болсок, ал дагы бир курама суроо болгон болсо, аны эки ошо сабын табабыз, эки сыйра жакшылап окуп туруп жооп беребиз. Анан төртүнчүнү карайбыз. Төртүнчү суроону окуп, жалпы болсо аны дагы калтырып кетебиз. Бешинчини карайбыз дегендей. Анан ошентип 10 суроону карап бүткөндөн кийин бизде жалпы түшүнүк, мындай текст эмне жөнүндө болот экен, кээ бир суроолоруна жооп берип койгондон кийин дагы мындай уже жеңилденүү сезим пайда болот да. Себеби уже 3-4 суроосуна жооп берип койдум деген дагычы ой пайда болот. Анан бул дагы психологиялык бир напряжение деп коет, чыңалууну алып сала турган нерсе да. Ушундай ыкмалар менен мен жооп бергем көп жолу, окуучуларга да үйрөткөм. Аябай жакшы иштейт экен агай деп. Мындай окуучулар аябай практика жүзүндө жакшы результаттарды көрсөткөн да балдар. Анан мунун кандай плюсу бар? Мисалы үчүн балдар, эгерде силер бул ыкманы колдонбой турган болсоңор, окуучу мисалы үчүн эне тилинде окуу жана түшүнүү бөлүмүнө киргенде мындай кылат да. Биринчи текстти ачат, текстти окуй баштайт да балачы. Окуучу окуй баштайт дагы, анан тексттин жарымына чейин жеткенден кийин, бир 5 мүнөт убактысы, 5-6 мүнөт убактысы же 10 мүнөт убактысы кетип калат да сразу элечи, жарымына чейин жеткичекти. Анан жарымына чейин жеткенден кийин башында текст эмне болгонун унутуп калат да. Анан окуучу карайт дагы, унутуп калат башында эмне болду, убактысы кетти. Анан жөн эле, мен мынтип окуй берсем эчтеке түшүнбөйт экенмин деп сразу эле эмне кылат? Суроолорго кирише баштайт да. Суроолорду окупчу. То есть көрдүңөрбү, окуучу мындай көбүнчө жакшы түшүнбөй эле эмне кылат экен? Баары бир интуитивдик мындай суроолорду эле көрөйүн дегенге көп окуучулар ушундай кылат да. Бул эгерде муну мына азыр силер сабакта көрүп кандай кылыш керек экенин үйрөнүп аткандан кийин сразу эле суроолорду окуп баштаганда биз текст эмне жөнүндө боло тургандыгын маалымат ала баштадык да. Ошондо биз суроолордун түрүн аныктап, кээ бир суроолорго жооп берип, бир сыйра 10 суроону тең карап чыккандан кийин анан текстти бир сыйра окуганда экинчи уже текстти баары бир окуйбуз, мен такыр окубайсыңар деген жокмун. Окуйсуңар текстти, сөзсүз окуйсуңар. Окумайынча көп балл ала албайсыңар бул жерденчи. Түрлөрүн аныктайбыз, анан баардык суроолорго жооп беришибиз керек да. Анан ошондо эмне болуп атат? Окуучу демек баары бир деле суроолорун окуганга келип атат. Ошондуктан сразу эле биз эмне кылабыз? Суроолорду окуп, түрлөрүн аныктап, жалпы маалымат алып, анан экинчи жолу уже толук уже окуп чыгайын дегенге аябай даяр болуп калып атабыз да биз. Мына ушундай стратегия, ушундай ыкма менен тексттерди окуу жана түшүнүү кыла турган болсок, анда биз аябай көп балл алганга мүмкүнчүлүк болот. Демек балдар, эмне кылат экенбиз? Эң биринчи биз 200-250 сөз ылдамдыкка жеткирет экенбиз окуганда. Экинчи, анан текстти окуу, то есть текстти иштөө,
стратегиясын, тактика деп коелу. Тактика деген ыкма деген сөз да, тактикасын өздөштүрөбүз. Муну практикалык тексттерди анализдеп, кийинки сабакта силер менен кирише баштайбыз.